Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртөштүк эпосунун кара сөз варианты. 18-чи уктуруу. Көркөм окуган Чыңгыз Рыскелдиев. Жан серек кучкаштын мойну үзүлгөндө, чоюндун көзү сүзүлүп, сөөгү быркырап, жети жаны учкан соң тоо кулаган немедей болуп, тоң коюп келип сулайт. Анын өлүгүн быйтыгың менен Гүлайым балта менен басып, керки менен кесип, кыңырак менен кескилеп, ийне менен тешкилеп, чакчылекей чаң кылышат. Төштүк тоодон отун алып келип ортого жагат. Өлүктү ит көтөр кылып сүйрөп барып отко салышат. Сөөгү отко күйүп гүл болот. Ошентип төштүк чоюндан кутулуп, иши оңолуп, чал куйругун минип, чайынги тонун кийип, Гүлайым менен быйтыны алып, көчүрүп жөнөйт. Чоюн алыптын бешигинен чыккан баласынын санаасы бузулуп, өлбөстүн күнүн көрүп, артыңдан кууп барып, тукумуңду кырып, тамырыңды жулуп, акыр заман дүмөктүү салбасам, бала болбой калайын, деп айтып жатканда, быйтыгың жетип барып кылыч менен бөлө чабат. Төштүк жоологон жоосун басып, аман эсен кутулат. Төштүк өзүнүн жерине жөнөгөнү. Быйты менен Гүлайымга желбегей торко кийгизип, жорго мингизип алып, төштүк туулуп өскөн жерине жөнөйт. Сарыбайдын кызы Кенжеке 7 жылдан бери күтүп, сароору болуп кайгырып, өлөйүн деп ойлонот. Кенжекенин боюнда 3 ай күмөн калган экен. Ошол маалда Ойсул ата Чаар Ингендин да, Камбар ата Карабээнин да боюнда болот. Чаар Инген төштүктүн келээрин билип, ноктосун үзүп качат. Сырттандын жолуна Чаар Инген ботосун төрөйт. Камбар ата Карабээ да жылкы ичинен качып, төштүктүн жолуна ак тулпарды төрөйт. Кенжекенин өөдө болсо бели ооруп, эңкейсе 2 саны ооруп, толгоосу башталат. Төштүктү көрөр күн барбы деп ыйлап, баатырынын алдынан тосуп чыкмакка жолго чыгып, Чаар Инген менен Карабээнин тууганын көрөт. Кенжекенин да төрөр учуру келип, эркек уул төрөйт. Киндигин өзү кесип, баласын колуна алып, жолдо төрөлгөн үчүн жолоочу деп ат коёт. Бир маалда Кутпа жагынан төштүктүн келе жатканын көрөт. Төштүк үйүнө келип түшкөнү. Кенжекенин төрөгөнүн көргөн төштүк эт бышымга талып жатып калат. Тургандан кийин Кенжеке төштүккө 7 жыл кечиккенине ыза болгонун, күткөнүн, кетээринде 3 ай күмөн боюнда калганын, тосо чыгып төрөгөнүн айтып, уулун колуна берет. Ал аңгыча Чаар Инген менен Карабээ келип, төштүк менен жылуу амандашат. Төштүктүн эл журтуна барып турган жери. Картайып чөгүп калган эламан 7 жыл жоголуп кеткен төштүгүм табылды деп сүйүнүп, 4 түлүк малынын баарын жетим жесирге, жетирүү кыргызга, колунда жок бакырларга чачып, төгөрөктүн 4 бурчун чакыртып, чоң той кылмак болуп, элине кабар бердирет. Кенжеке катын башын эр кылып, кебес тоодогу кыпчак элин эл кылып, ордо салып жер кылып турган экен. Жесирди тартып алам деген алыптардан коргонуу максатында Ак сарайынын айланасына тоодой таш жыйып, чоң сепил кылып, алтын менен сырдатып, күмүш менен кырдаттырып, 2 киши унчукса, күңгүрөнүп
өзүнөн өзү ырдайт экен. Сарайдан бута атымдай алысыраак жерге карагайдан ноо кылдырыптыр. Ал аңгыча төштүк Көкөтөйдүн ашына чакырылат. Манас эпосундагы Көкөтөйдүн ашы үзүндү. Көкөтөйдүн ашы өтө турган мезгил келип, каапыр менен мусулман каракурттай кайнап, жерге толуп, аш башында турган кыраан Манас Көкчалга даап кире албай турган маалда Көкөтөйдүн бокмурун миң карача төө сайдым, бут табалтын зер сайдым. Капырдан чыгып бир балбан, мусулмандан бир балбан жөө күрөштү салсын, деп жар салып балбандарды күрөшкө чакырат. Манжуулардын эс карасы бул сөздү угуп, калмактын ганы Жолой балбанга кабар берет. Жолой ошол мезгилде кармашканын калдайтып жыгып, күрөшкөнүн талкалап, даңкы катуу таш жарып турган кез экен. Кабарды угаар замат Көкөтөйдүн көп байгесин өзүм жеңем, кызыталак буруттун сазайын колуна берем деп, боз кисесин белине чалып, кандагайын кийип камданып, каршы келчү балбанын азыр чыккын мага деп жер чапчылап чакырып, каарданып бакырып турат. Аны көргөн каапыр менен мусулман карчалышып, беттеп адам барабы, беттешкен соо калабы деп Жолойго айран калышат. Бир жагына ак кула менен 40 тулпарды байлап койсо баткыдай, экинчи жагына 40 чоро ордо ойноп аткыдай, майдандын так түбүндө тигилген Манастын зор ордосуна кабар айтаар серек келип, Жолой балбандын кабарын айтат. Аны угаар замат Манас ак олпок тонун кийип, Айманбозду минип, кайнап жаткан көпчүлүккө бет алат. Ажыбай, Бакай, Алмамбет, Чубак, Серек, Сыргак, Кыргылчал, Бозул, Кутунай баштаган 40 чоронун баарысы жоок айдалап даяр болуп, чогулуп калганда Манас Жолой балбандын байге алмакка камынып, күрөшкөнү чыкканын айтып, дин мусулман журтунан дөө алыптарды жыйнап келгиле деген буйрук кылат. Алмамбет Чубак баштаган чоролор дароо буйрукту аткарып, 12 кан мусулман алып дөөлөрдү алып келип, Манастын алдына чубатууга салат. Алардын арасында аксакал Кошой да бар экен. Манас жоору көк тулпар аты менен келген кандын жээни жүгөрүгө кайрылып, алыптар менен Алтай алышып жеңип, катылгандын катыгын берип жүрөсүң. Каапыр менен мусулмандын тирелишип турганында күрөшкө түшчү эбиң бар. Бир керекке жарап бер. Бокмурун байгеге деп, эки өркөчүн оркойтуп, өрдөктөй мойнун койкойтуп төөдөн миңди. Маңдайында кашкасы бар, баары тегиз капкара бээден миңди. Анжияндын аркары жоон сараласынан таңыгы менен сайыптыр. Жолойго каршы чыгып, мөөрөй алганга кандайсың, дейт. Анда жүгөрү эси чыгып, атынан түшө качып, астыңа тартуу кылып, жоору кер тулпарымды берей. Жолой менен алышып журтка шылдың боло албайм. Уядан жалгыз элем. Элим алыс, кокус өлүп калсам, чуркаарга бутум жок. Ачууңуз келсе баатырым, кылычты колго алып, башымды алып салыңыз, деп көнбөйт. Манас жүгөрүнө катын кайрат, суу жүрөктеме турбайбы? Жаманды Кудай жан кылбай алып салса боло деп көңүлү калып андан ары өтөт. Таздын уулу үрбүгө келип, кара тилиңди кайрап, каналдында сайрап, күрүч айдап, күрмөгүн күлүккө берип байлап, эки кемин жердеп, эсеби жок чечен аталдың. Жолой менен бир серпишкенге кандайсың? Дегенде үрбү, кокуй баатырым андай дебе. Жарды жүрүп байыдым, жалгыз жүрүп көбөйдүм. Жолой менен күрөшөт элем деп, бөөдө өлүп калсам, таптаган кулаалым жерине кетип, жайнаган курамам элине кетип, журтумду Кудай урбайбы? Деп болбой коет. Манас үрбүдөн түңүлүп, кан көкчөгө жетип, Сарарканы жер деген айтылуу эрисиң. Жолой менен күрөшүп намыска жарап бер, дейт.
Урматтуу радио угуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эртөштүк эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Эртөштүк эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Таланталы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова. Текстти көркөм окуган Чыңгыз Рыскелдиев. Режиссеру Жиргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.